Төртәсі менде мен İstanbul'da yetişiyor bu sefer bazar bağlatam. Bir hanım bana üye yeterli, üye yok bazar, net bazarı bilmeyden. Şəhərlikdə hakimiyyətdağı pensiyaga çıqqandardı, eskilerdi bakıp bek жоқ kılışın gerek. Erте менен ойгонон бүгүн кантип тамак жейм, кандай кылып дары алып ичем деген ой менен жашап келем ушул күнгө чейин. Мен, например, үйüm Кызылкия шаарда болсо, Туалет Ноокат районунда да. Биз казан өзүн көзөмөлгө алам дегенсиз. Мана уже февралдан бери кана сиз иштеген кылып жатасызбы? Mana Kırgızistan'ın jarandары Angliyada işlep жүрөт, Түштүк Кореяда işlep жүрөт. Телевизордон көрүп отуруп ыйлagым келет. Муну эрге чыгылай. Баткен обласындағы жергілікті бийликтен эл менен жолугушуусу Кызылкия шаарында башталды. Мында тургундар бийлик өкүлдөрүнө суроо талаптарын айтышты. Негизинен тургундар таза суу, мунапыс маселесин, жаңы жумуш орундарын түзүү, шаардын инфраструктурасын өнүктүрүү жана жеке укуктук маселелер боюнча суроолорун узатышты. Тоого чейин барып көрүп келдим. Тоодон самотек суу алып түшүш керек экен. Кудай буюрса бул проекттерди азыр мен иштеп атам үстүнөн. Ушу республиканскийде акча таап, ушу акча каражат таап, муну жакын арада баштаганга аракет кылабыз. Эми мына таза суу менен канализацияга өтө көп суроо болсо керек. Ошого мен силерге жооп берип коеюн деп чечтим. Кызылкия шаарындагы борбордук базар шаардын так ортосунда жайгашкандыктан жол тыгындарына себеп болуп келет. Тургундар аталган маселени чечип берүүнү талап кылышты. Биздин базарыбыз быкычыкты, өтүштүн мүмкүнчүлүгү жок. Мерлер барып атат, мына канча тазалыктар барып атат, МЧСтер барып атат, пожарныйларга ылайыктуу эмес. Сиздерден маша отургандардан суранат элем, ошо базарларды отурган жериңиздерде канча мерлер тополон кылып барып атат, жакшы жаман айтышып атат. Ошо жолдорду ачып беришиңиздерди суранамын. Базар боюнча базар тыгын болуп атат дейт. Кандай перспектива пландарыңар бар? Базар боюнча биз азыр ГЧП менен негиз мамлекет жеке өнөктөрчүлүккө жайлар берилди. 26-марта чейин конкурстун жайгаштырып, бүгүнкү национальный агентство инвестиций биздин мэриянын сайтына жарыяланган. 26-май күнү чейин биз сунуштарды алып туруп, жегүүчүн таап алабыз. Ошол жегүүчүнүн келишим түзүлүп, курулуш буюрса башталат. Мындан сырткары Атердин алкагында бөлүштүрүүдө Кызылкия шаарынын бир канча аймактары Ноокат районуна өткөрүлгөн. Мындан улам айрым тургундарынын турак жайларынын жарымы шаар аймагында болсо, жарымы районго карап калган учурлар кездешип жатканы да айтылды. Мен, например, үйüm Кызылкия шаарда болсо, Туалет Ноокат районунда да. Ушундай көйгөй жар алды бизде. 2-3 жылдан бери чечилбей келет. Анан ошол жерде биздин айланабызда бүт заводдор түшкөн. Ошол жерде мына мурун шахты управленияга караган жол болчу. Эл азыр машина менен жүрүштөн невозможно. Мен мына жаңычтан карталарын алдым. Бир аптадан көп болуп калды. Алып азыр ошо боюнча иштеп атабыз. Келип көрүп кеттим. О, Кызылкиянын водозабор, суу ичип аткан забору кадам жайга өтүп кетиптир. Мен бардык мына ТФЗ жакты бар жоогун көрүп кеттим келип. Азыр онун үстүнөн иштеп атабыз. Буюрса ошо АТР боюнча өзгөртүү киргизгенге аракет кылабыз. Ошону менен катар чакан, ГЭС жана суу сактагычтарды куруу маселеси да бүгүнкү жыйындын башкы темасы болду. Суу сактагычтар курулуп калса, аймакта кошумча жумуш орундары түзүлүп, иштетилбей калган жерлер айыл чарба багытына колдонууга мүмкүнчүлүк ачылары айтылды. Баткен областынын 6 дарыясына чакан ГЭСтер жана суу сактагычтар курулса, мына биздин какшап жаткан миңдеген гектар жерлер суулуу болот эле. Жумуш орундар болот эле. Налогдор түшөт эле, экономика көтөрүлөт эле. Экономикалык жактан областыбыз күчтүү болот эле. Кызылкия шаарындагы жолугушууга жалпысынан 300гө жакын тургун катышты. Көтөрүлгөн маселелердин айрымдары жеринде чечилип, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине конкреттүү тапшырмалар берилди. Жолугушуу андан соң Кадамжай районунун 3 коргон айыл аймагында улантылды. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.